Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге бронхит, пневмония оорулары тууралуу маалымат беребиз. Сиздерге маалымат бергени Нургүл Ташматова кесиптешим келген. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Демек, сен менен бүгүн ушул дем алуу жолдорундагы көйгөйлөр тууралуу сүйлөшөбүз. Анткени өзүм жакшы билгендей учурда дал ушул көйгөйлөрдөн жабыркаган адамдар өтө көп. Тилекке каршы дегеним, суук мезгилдин башталышы менен грипп болот, андан кийин ангина болот, пневмония болот дегенде, Анан ошого баары бир бул темаларды тереңирээк талдабасак болбойт. Алгачкы эле суроо мындай болсун, бронхит деген эмне? Бронхит деген биз билгендей өзү дем алуу жолдору мындай бөлүнөт. Абаны алып баруучу жолдор, анан непосредственно жанагы кислород биздин каныбызга өтүп аткан бул өпкө ткандары, альвеолалар деп коебуз. Ошол именно абаны алып баруучу жолдор бронхтордун сезгенишин биз бронхит деп коебуз. Эми көп адамдар мынтип айтат да, мен бронхиттин бар дей берет да, чынын айтканда азыр сопсо эле турган болот өзү негизи. Бирок мен бронхиттин бар деп айтышат да. Ушуну кандай түшүндүрөсүң? Бул деген эми бронхиттин өзү негизги себептери бул вирустар болгон үчүн баягы вирустук инфекциялар менен ооруганда ошол аба жолдору кичине сезгенип калат да, анан жөтөлүп, кычышып, бир аз дем алганда оор болуп, ушул эми кайсыл бир убакытта ушундай болгонун ошол биздин адамдар менин бронхитим бар деп эме айтып алышат да. Өзү негизи бул туура элеби же кандай дейм да, дегеним бул уже адам бронхит болду, бирок андан кийин айыкты да. Айыккандан кийин деле ошентип айта бериш керекпи же уже кутулду ал нерсе жокпу? Жок, бул бронхитти мисалы бул вирустук болгон үчүн ошол вируска каршы дарылап өз убагында дарылоо жүргөн болсо бул айыгып кетет, 1-2 жумада айыгып кетет. Анан кийин жөнөкөй мезгилинде баягы деми кыстыгып, жөтөлүп, ушундай кыйналбаган болсо бул уже айыкты деп эле биз эсептейбиз. Бирок ошол убагында өзү жакшы дарылабай, жанагы зыяндуу нерселер кошулуп, мисалы тамеки тартуу же бир зыяндуу жерлерде иштеп, ошондой болуп жүрүп, кайра ушундай вирустук респиратордук инфекциялар кайталана берген болсо, бул барып хобл деп коебуз орусчасы. Бул баягы өнөкөт обструктивдүү бронхит өпкөнүн. Вот ошол нерсеге алып келиши мүмкүн. Ошолор хобл болуп калгандар менин бронхитим бар деп айтса жарашат экен да. Ооба, ошолор менин бронхитим бар деп айтса болот. Анан мисалы мен мындай түшүнүп калдым да, демек жыл сайын грипп болгон адамдар болот, туурабы? Жыл сайын эле ошол тумоолой берет. Ошол сыяктуу эле баягы туура эмес, өзүнө жакшы карабаган үчүн кайталанып калса, бул нерсе үчүн ал өзүнө ал диагнозду так кылып коюп албаш керек. Ооба. Жөнөкөй мезгилде, мисалы вирус менен оорубаган мезгилде жакшынакай эле жүргөн болсо, дем алуусу жакшы, жөтөл жок, баягы көкүрөктө оору жок, жакшы эле жүргөн болсо, алар менде бронхит бар деп айтыштын кереги жок. Айтыштын кереги жок экен да. Жакшы. Анан ошол эле орунда пневмония оору экени белгилүү бронхитке караганда. Ооба. Пневмония өзү эмне? Бул пневмония деген биз азыр башында айттык, баягы өзү мына дем алуу системасы биз экиге бөлүп атпайбызбы? Абаны алып баруучу жолдор, анан ошол биздеги абаны киргизип, кислородду канга өткөрүп берүүчү жолдор, бул уже альвеолалар, именно өпкөнүн ткандарынын өзү да. Пневмония ошол өпкөнүн ткандарын сезгениши. Ошол жерде сезгенүү жүрүп, воспаление деп коебуз, воспаление жүрөт дагы, анан бул бронхитке караганда оорураак болот. Оорураак болот, олуттуу деп эсептелинет. Эми мисалы үчүн мен өзүмүн бронхит болуп калганым мисалы үчүн кантип билем? Сиз бронхит болуп калганыңыз биринчи эле бул жөтөл болот. Жөтөлдүн дагы биз мындайча эки түргө бөлүп коебуз. Кургак жөтөл же болбосо нымдуу жөтөл деп коебуз. Кургак жөтөл дегени мында какырык чыкпайт. Курук эле тамакты кычтырып жөтөлдүрө берет. Нымдуу жөтөлдө мында какырык чыгат. Какырыктын дагы түсүнө карап биз эме кылабыз, тунукпу же жашылбы, ошого карата бөлөбүз. И ошол биринчи эле эмеси жөтөл, какырыктын чыгышы, көкүрөктө мындай кичине баягындай мындай заложенность деп коебуз. Көкүрөктө дем кичине кыстыгышы мүмкүн. Көп эмес, Ооба, көп эмес. Бирок эми бул пневмонияга караганда жеңил эле түрү болот. Эми адамдарга эме да, баары бир грипп болуп калса деле уже пневмония болдум деп ойлошу мүмкүн да. Ошого баягы тереңирээк түшүнүк болуш үчүн адам өзү пневмония болуп калганын кантип билсе болот?
Пневмония болуп калган, бронхитте мисалы температура болбошу мүмкүн, мисалычы башында. Уже эмеде пневмония болуп калганда, пневмониянын бул өзү негизги себептери бул бактериялык инфекция да, мындай бактериялардан жана микоплазма деп коебуз, ошолордон келип чыккан үчүн оорураак болот дагы. Бунда баягы симптом интоксикация деп коебуз. Эми интоксикация деген эми уулануу деген сөз. Ооба, ошол температура болот. Пневмонияда көкүрөктө оору болот, дем алганда, жөтөлгөндө көкүрөктө ооруну сезишет. Какырык дагы мындай гнойный деп коебуз, баягы ириң сыяктуу болуп жашыл какырык чыгат дагы. Анан анча мынча жана какырыкта кандын эмелери чыгып калышы мүмкүн. Кан аралаш дагы болуп калышы мүмкүн. Кан чыкса эле туберкулез мындай бербеш керек экен. Ооба. Кээде пневмонияда да. Ооба. Эми бирок бардыгында эле пневмониянын бардыгы эле кан түкүрүп калат деп айтпайбыз, бирок ушул белгилер дагы кирет. Анан бунда адам алсырап, дем алуусу кыйындап, мындай өзүн аябай мындай оор сезип, адам мындай жатып калат. Бронхитте мисалы басып жүрүп, жөтөлүп жүрө берген болсо, пневмония оорураак болот. Ушул көбүрөөк температура көбүрөөк кыйнайт. Түшүнүктүү. Пневмонияга бронхитко макул, эми ал боюнча өтө деле бир тынчтаныштын кереги жок, бирок мына пневмония баары тынчын ала турган нерсе, айрыкча жаш балдарда болуп калса, себеби оор өтөт да. Ушул пневмонияга алып келген бир маанилүү 3-4 себепти айтып өтсөң болобу? Эми пневмонияга алып келген нерсе, биринчи эле бактериялар, пневмонияга алып келген бактерия. Биз пневмонияны да эки бөлүп коебуз да, не больничная, анан кийин больничная деп, баягы больницанын ичинде дагы өзүнчө пневмония болуп калат. Башка эле диагноз менен келип, мисалы пневмония жок болуп, бир 3 күндөн кийин, 72 сааттан кийин пневмония аныкталган болсо, биз ошо госпиталдык пневмония деп коебуз. же болбосо госпиталдан сырткары пневмония, бул өздөрү пневмония болуп келгендер. Эми жаш балдарда вирустун айынан дагы пневмония болушу мүмкүн. Мисалы жана ковид деле бул вирустук оору болду, бирок вирус да бул. ооба, бирок ошол пневмония берди. Микоплазмалар, хламидиялар дагы алып келиши мүмкүн. Анан дагы пневмониянын бир түрү бар, аспирационный түрү деп коебуз. Бул баягы кусундусу кайра өпкө жолдоруна кирип кетет дагы, ошол пневмония кылып коюшу мүмкүн. Негизги себептери ушулар. Ары коркунучтуу экен да. Ооба. Түшүнүктүү. Анан макул, эми ушул негизи особый деле эмеси жок, баягы сактаныштынчы, бирок ошондой болсо дагы кантип болбой койгонго аракет кылса болот. Эми биринчи эле кезекте жана вирустук деп атпайсызбы, бронхитте буга эми жанагы оорулуулардан алысыраак болуш керек. Эми азыр баягы суук болгон үчүн эшик терезелер жабык, аба мурдагыдай алмашпайт. Адамдар көп жерден алыс болуш керек, оорулардын арасынан алыс жүрүш керек. Мүмкүн болсо жанагындай коомдук транспорттарда маскаларды тагып жүрүш керек. Анан эми гриппке каршы вакцинация дагы алып койсо болот. Андан кийинкиси бөлмөлөрдү тез-тез желдетип туруш керек, таза абаны алмаштырып. Колду тез-тез жууп туруш керек. Вирустук деп атпайбызбы? Ээлинбей, Ооба, колду тез-тез жууп турушубуз керек. Анан сергек жашоо, физикалык кыймыл, күндө мисалы 30 мүнөттөн кем эмес физикалык кыймыл болуш керек. Басыш керек, Басыш керек, ооба. Эң жакшы жеңил басуу. Жанагы күнү подкасттан кийин мындай суроо келиптир да. Именно ошол вакцина деп айтып калдык го. Ошол вакциналарды каяктан алсак болот деген суроолор келген экен. Вакциналар ар ким поликлиникаларга келет. Анан ошол баягы риск бар группадагы адамдар, группа рискадагыларга өзүлөрү чакырып деле бекер саят аны. Ооба. Бекер саят, каалоочулар алып койсо болот. Ооба, алып койсо болот. Анан грипп болгондон кийин алгандан пайда жок. Ооба, аны гриппке чейин алыш керек. Грипп боло элек болсо алып койсо болот. Айрыкча баягы жыл сайын грипп болгондор. Абдан жакшы жооптор болду. Анан мисалы грипп боюнча деле сурайынчы. Мисалы адам грипп болуп калды, катуу кыйналып атат. Кантип ар адис ар кандай жооп берет, сенин деле жоопторуң окуп коелучу. Кантип тезирээк жакшы болуп кетсе болот? Өзү бул гриппте мисалы мындай да, башында баягы вируска каршы препараттарды башталганда эле кабыл алып ичип калса мындай жеңилирээк өтөт. Бирок аны ичпесе деле убакыттын өтүшү менен бул баары бир сакаят. Болгону жанагы жылуу мындай суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Эмне дегенде баягы суюктук кирип, анан зара менен чыгып, вирус чыгып кетет. Анан
симптомдоруна карайбыз да, бирок жөн эле вирус болуп атабы же болбосо бронхит болуп же пневмонияга өтүп кетти да, ошонусуна карата салыштырып да анан адам өзүнүн абалын сезет да, оорлошуп атканын же жеңилдеп атканын өзү сезет, анан ошого карата эми мүмкүн болсо дарыгерге көрүнүп койгон жакшы. Азыр мен ушул факт эми сага деле факт болсо керек. Адам ооруп калса врачка келбейт да. Эмне үчүн бизди сүйбөйт адам билбейм. Бирок дароо эле эме аптекага барат да, аптекага барып эле ошонун сулушу менен эле айткан дарыларды алып эле иче беришет да. Ушул канчалык деңгээлде эме ушул оюң кандай ушул нерсеге? Эми азыр бизде деле айтып атпайбы, баягы контролсуз антибиотиктерди ичип атат да, вирусный инфекция болуп атат. Анан вирус болуп атса деле барып антибиотиктен баштай берет да. Сразу эле антибиотиктен башташтын кереги жок. Мисалы, эми алсап вируска каршы баягындай ар кандай чөп, растительный бирдемелерден алып эми ичкен деле жакшы, бирок ооруп калсаңар эле барып эле дароо эле аптекага барып ала калгыла деп айтпайбыз. Биз көбүнчө эле баягы жылуу суюктук ич дейбиз, ар кандай компотторду, мисалы жанагы ит мурундан мээлерди ичкиле деп өзү ошону кылыш керек, бирок биздикилер барып эле дары алат. Анан дароо эле барып дарыдан баштаганга мен көп деле кошула бербейм ага. Чындыгында бул өтө туура эмес нерсе. Эми бирок дагы белгилеп коюш керек, бул нерсе чоңдорго тиешелүү да. Анан жаш балдарда ушундай болуп аткан болсо, анан өзү деле жакшы болуп кетет деп алып отура бербеш керек. Жаш балдарда бир аз башкачараак өткөн үчүн мүмкүн болушунча педиатрга кайрылып же ооба, же үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып консультация алып койгон жакшы. Анан тамактануу боюнча дагы суроолор келген да. Ушунун эми дем алуу жолдоруна инфекция түшкөндөн кийин кандай тамактанган жакшы, же мисалы кайсы тамактарды жеген жакшы? Эми рационалдуу тамактанат дейбиз биз. Составында белок болуш керек, жанагы мөмө жемиштер болуш керек, витаминдүү тамактар болуш керек. Анан мүмкүн болушунча обильное питье деп коюлса, жылуу суюктук ичиш керек. Демек, рацион адаттагыдай боло берсин, сууну көбүрөөк ичсин деген. Ооба, анан эми баягындай ар кандай магазинден алып шириндиктер, баягы тест татым ошого окшогондорду токтотуп турган жакшы. Эмне дегенде баягы чипсы, кириешки дегенге окшогондорду көп жешет. Алар дагы бир аз туздуу, анан ачуу болгон үчүн кайра мени мындай раздражать этет да тамакты. Алар негизи эле желинбей коюш керек болгон нерселер да. Ооба. Анан дагы сурайын дегеним, ушул грипп болгондо, бронхит болгондо деле мисалы табит жок болуп кетет да. Эч нерсе жегибиз келбей калат. Ошондо табитти ачыш үчүн кандайдыр бир сунуш барбы? Эми табитти ачыш үчүн эми витамин, группа витаминдерди ичип койсо болот. Эми өзгөчө витамин Сны айтабыз. Укол түрүндө алса жакшы болот. Укол түрүндө алса деле болот, ооба. Табитти ачат. Эми бул көп убакытка созулбайт да. Аз эле болгон үчүн адам уже жакшы болгон сайын табити деле өзүнө келип калат. 3 күн мурда мен катуу грипп болдум өзүм. Врачтар деле ооруйт да, катуу грипп болдум. Анан чыдаш кыйын да, чынын айтайын. Ибупрофен ичтим. Саар бир таблетка, кеч бир таблетка 200 миллиграммдан. Ошонун таасиринде 2 күндө эле жакшы болуп калдым да. Ошо ибупрофен менен эле. Ушул канчалык жакшы, ушуну ичсе болобу? Эми ооба, буну баягы гормоналдык эмес противовоспалительный дары деп коебуз. Буну баягы баш ооруда, тиш ооруда, ар кандай эле ооруларда ичсе болот дейбиз. Эгерде башы ооруп, кыйналып аткан болсо, ооба, ичип койсо болот. Грипп болгондо мен бардык сөөктөрүм ооруйт да, мына омурткалар ооруйт, колдор ооруйт. Бирок ошону ичкенден кийин өзүмө абдан жакшы сезип калдым. Демек, чоң адамдар ушудан бир таблеткадан 2 маалдан ичип турса болот экен. Турса болот, ооба. Анан негизи бул деле НПВС болгон үчүн 3 күн, 5 күндөн ашык. Ооба, ашказанында же болбосо бөйрөгүндө кандайдыр көйгөй болгон болсо, буну этият кылыш керек. Этият кылыш керек. Ооба, анан өзү билип эле иче бербеш керек. Эгерде бөйрөгүндө көйгөй болгон болсо, НПВСтер мүмкүн эмес. Кайсы оорулар менен ооруган адамдар грипп болуп калса сөзсүз врачка барыш керек? Хобл деп коебуз. Бул хобл деген эми орусча айтылат, өнөкөт обструктивдүү өпкөнүн оорусу дейбиз, бронхит. Ушул хоблу бар пациенттер, мисалы, грипп болуп калган болсо, ошол оорусун күчөтө берет. Ошон үчүн ушулар кайрылыш керек. Эмне дегенде бронхит баягы айттык го, 1-2 жумада өзү айыгып кете тургандай жеңилирээк болгон болсо, бул хобл деген бул өнөкөт оору. Бул толук менен айыкпайт да, бир аз жеңилдейт, бирок адам ушун менен ооруп жүрө берет. Бул дегени баягы бронхторун
мындай тар болуп кетет дагы, аба жакшы жетпей адам дайыма мындай энтигип, аба жетпей ушундай кыйналып, жүрөгү тез согуп, ушундай кыйналган абалга алып келет. Ооба. Ошон үчүн эгерде ушундай адамдар грипп болуп калган болсо, сөзсүз кайрылыш керек. Кайрылыш керек, сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү. Сахаргачы? Сахарга коркунучу жокпу анчалык? Сахарга жок, андай деле коркунучу жок. Өз алдынча деле айыккан аракет кылса болот. Анан сахарда эме бар да, бөйрөктөрүнө кичине таасир эткени үчүн баягы бесконтрольно өздөрү эле НПВСтерди үйдө ичпеш керек. Ошол көңүл буруш керек. Бөйрөк ошол жагынан коркунучу экен да. Эми ушул респиратордук эмелерден көбүнчө иммунитети начар адамдар ооруйт да. Ооба. Ошол иммунитетти кантип реалдуу түрдө күчөтсө болот деп ойлойсуң? Эмне кылса болот? Эми биз дайыма эле биринчи эле туура тамактануу дейбиз. Андан кийинкиси физикалык активдүүлүк, сейрек жашоо, жанагындай ар кандай зыяндуу нерселерден алыс болуу. Эми күнүнө 30 мүнөттөн кем эмес физикалык активдүүлүк болуш керек. Ар бир адамда. Ооба. Даже бул аз десек дагы болот да. Ооба, даже бул аз. Андан дагы көп болуш керек, Ооба. Анан эми өзүнүн абалын карап туруш керек. Мисалы, жылда диспансеризациядан өтүп туруш керек. Баягы сөзсүз эле ооруп калганда барбастан, жылына бир жолу бардык жерин текшерип, анализдерди тапшырып, консультация алып турса болот. Ошондой кылса жакшы болот, да. Сонун маалыматтар болду. Иммунитетти көтөрүүчү атайын бир азыктар бар деп ойлойсуңбу? Эми азыр иммунитетти көтөрүүчү азыктардын түрү чыгып кетти. Ар кандай витаминдик комплекстер, иммуномодулятор деп ар нерселер чыгып атат. Эми буну бирок бирөө мындай жазып берген болсо, дарыгер жазган болсо, ошондо гана кабыл алууну сунуштайт элем. Бирок бул нерселерчи, сен азыр мен азыктар жөнүндө сурап атпадым. Дегеним баягы витаминдерди кээ бир врачтар ошолордун ичишет, кадимгидей эле. Именно азыктарда, мисалы, чеснок деп коебуз, ушул сыяктуу азыктарда мен баягы препараттарды ойлоп алдым. Кайсы азыкты көбүрөөк сунуштайт элең, көбүрөөк жешти мисалы? Эми вирусный инфекцияларга каршы эми ушул пияз, чеснок, ошолор. Мисалы, грипп болуп калган адам ошонун жаткан бөлмөсүнө пияздарды туурап туруп бир идишке салып коюп коюш керек. Чеснокторду мисалы жей алган болсо жеш керек. Анда дагы ашказан эмелерине караш керек. Бардыгы колдонот го. Ысырык жардам бериши мүмкүнбү? Isırık мындайда баягы бронхити бар, хобулу бар адамдарга мисалы ысырыкты салган болсо баягы кайра тамагын кычтырып, жөтөлүн күчөтүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн ошол жагына көңүл буруш керек. Мен көп деле ысырыкты сунуштай албайм. Негизинде мен өзүмдө да, балдарымда да ошондой эле тамакты кычтырып, жөтөл таптакыр токтобой калат да, күчөтүп берет. Ошого мен мындай кандай айтсам, акырындык менен мындай сунуштайт элем. Сунуштабайт элең дээрлик. Ооба. Жакшы. Дагы грипп болгондо мисалы кайсылары көп колдонулат? Малина жөнүндө оюң кандай? Малинанын, ооба, эми малина десе баягы жаңы малинада кайнатылып уже мынтип кайнатуунан банкага жаап койгон эмес, баягы свежий боюнча, жаңы боюнча тоңдуруп алышат го. Свежий дагы болобу? Тапса болобу дегеним. Баягы базардан сатып алып туруп эле ичине жана кум шекерге аралаштырып, кайнатпастан эле муздаткычка салып сактап алгандар болот да. Ошол варенье болбойт экен. Эми таптакыр болбойт деп деле айтпайбыз. Эми бирок көбүрөөк ушундай жаңысы кайнатылбаган болсо жакшыраак да. Пайдасы азыраак болуп калат экен. Ооба. Малинаны, чычырканакты ошентип кайнатпастан сактап алса болот кышкыга. Ошол мезгилде ошодон баягы жылуу сууга аралаштырып көбүрөөк ичкен болсо бул да жакшы. Лимончу, лимон жардам береби? Лимон дагы жардам берет. Эмне дегенде витамин С бар анда. Туура. Витамин С көбүрөөк. Чай кылып ичип турса. Ооба, чай кылып ичип турса болот. Имбир жардам бериши мүмкүнбү? Ооба, имбир дагы жакшы жардам берет. Аны деле эми ичет десе эле кечке иче бериштин кереги жок. Мындай өзүнүн эмесине карап, абалына карап, өзүнүн сезимине карап ичсе боло берет. Абдан сонун жооптор болду. Ыраазычылык билдирем. Өзүң жөнүндө сен баары пациенттер издейт да. Демек жеке клиникада иштейсиң. Кыскача ушул номериңди, каерде иштешиңи көрүүчүлөргө айтып койсоң. Менин атым Ташматова Нургул Жагалбековна. Мен Кыргыз Индия клиникасында врач-терапевт болуп иштейм. Көйгөйлөр болгон болсо, консультация керек болсо, кайрылсаңыздар болот. Телефон номериңди айтып койсоң. 0708 88 43 41. Демек сиздерге бүгүн дагы ушул азыркы учурда болуп жаткан маселе боюнча тереңирээк маалымат берген аракет кылдык. Балким дагы деле толтура
суроолор жоопсуз калгандыр. Ошол суроолор калса комментарийлерге жазып кое бериңиздер. Мен ал комментарийлерди жыйнап туруп 15-20 суроо болсо ушул Нургүл Жыргалбекова менен кайрадан подкаст кылып, кайрадан сиздердин суроолоруңузга жооп алып бермекчимин.